Жайкы эс алуу, аптаптуу күндү артка таштап, жаңы кадам, жаңы дем менен күзгө сапар алдык. Эми күч кубатты дыйкандарга жана той өткөрүүчү мекендештерге берсин. Баса, ушул журтташтарыбызды бул жумада эмне күтөт? Ким тойго даярдык көрүп, ким бойдокчулуктан кол жууйт болду экен? Жылдыз Төлгөдөн байкап туруңуздар. Кой жылдызы, пландалган ишти эрте бүтүрүүгө шашпаңыз. Жумуш боюнча да, жеке жашоодо да ашыкча ойлордон, буюмдардан арылыңыз. Чач жасалгаңызды өзгөртүп, үй иштери менен алектенесиз. Букачар жылдызы, бул апта сиз үчүн жаңылануунун, терс энергиядан арылуунун убактысы. Ашыкча делген буюмдардан кутулуңуз. Апта соңунда спорт менен машыгып, ден соолукка кам көрөсүз. Эгиздер жылдызы, жумушта шашылыш бүтүм чыгаруудан качыңыз. Айландагыңыздагы адамдардан да пикир уга билиңиз. Эс алуу күндү досторуңуз менен өткөрүңүз. Бөйөн жылдызы, көптөн бери бүтпөгөн ишиңизди бүтүрүп кубанасыз. Эски дарттар козголуп, маанайыңыз түшөсү мүмкүн. Ден соолукка көңүл буруңуз. Апта соңунда жагымдуу кабар угуп сүйүнөсүз. Арыстан жылдызындагылар үчүн бул апта сапар жумасы. Жолго чыгууда абайлаңыз жана документ иштерине так болуңуз. Ошондой эле жакын адамыңыздын да мүнөзүн аныктап билиңиз. Икештер жумуш ордунан бир тепкичке өйдө көтөрүлүшү ыктымал. Бул жакшылык сизге мындан арыда ийгилик алып келет. Чоң каражатты коротуудан абайлаңыз. Ал эми сүйүү жаатында романтик болуңуз. Тараза жылдызындагыларга бул апта таанышууга бай апта. Болгону эски тааныштарды эстен чыгарбаңыз. Ортодо таарыныч пайда болушу мүмкүн. Жумушта оор кырдаал жаралса да, өз калыбыңызды сактаңыз. Чаян жылдызы, бул апта күтүлбөгөн окуяларга толот. Андыктан бардыгына даяр туруңуз. Чөйрөңүз кеңейип, ар тараптан билим аласыз. Жачы жылдызы, алыстан конок келүүсү күтүлүүдө. Ар бир ишиңизди так аткарсаңыз ийгиликке жетишесиз. Апта соңунда жакындарыңыздан таарынып калышыңыз ыктымал. Текечер жылдызы, айрым жасалган иштер оң келбей, убаракерчилик тартып калышыңыз мүмкүн. Андыктан жумушка так болууңузду жылдыздар эскертишет. Апта соңунда жагымдуу кабар угасыз. Суу кыяр жылдызы, сизге финансы жаатында чоң эшик ачылат. Жаңы таанышуунун аягы биргелешип жаңы иш баштоо менен уланат. Ар дайым позитивдүү ойлорду ойлоңуз. Бош убактыңызды жакындарыңыз менен өткөрөсүз. Балык жылдызынын астында төрөлгөндөр үчүн бул апта ийгиликтүү апта. Капчыгыңыз кампайып, көп иштерди бүтүрөсүз. Жакындарыңызга көңүл бурууну унутпаңыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми мен кезекти Бозөбек менен Жармагүлгө узатам.